сүрүлүү күчүн өлчөөгө болот. Мисалы, үстөлдүн бетинде кыймылдаган бурсокко таасир этүүчү сүрүлүү күчүн өлчөө үчүн динамометрди тилкеге бекитип, аны V ылдамдыгы менен бирдей жылдырабыз. Бурсокко горизонталдык багытта эки күч таасир этет. Сүрүлүү жана динамометрдик пружинанын серпилгич күчү, тартуу күчү. Динамометр тартуу күчүн өлчөйт, бирок бир калыпта кыймыл күчтөрдүн натыйжасы нөлгө барабар болгондо гана мүмкүн болот. Демек, бул күчтөр модулдары боюнча бирдей. Демек, динамометрдин көрсөткүчү ошол эле учурда сүрүлүү күчүнүн мааниси болуп саналат.